Өткөндө биз четке кактык элек, ошону Мирлан Сакбекович билесиз да. Дастан Далабаевич кайсыл мыйзам боюнча болуп атат билбейм. Бул менчиктештирүү жөнүндө мыйзам. Ал жанагы турак жайларды менчиктештирүү болсо керек. 10 жыл жашагандан кийин деп турабы? Айырмасы чоң, айырмасы жана айтылгандай эле редакциялык ана мамлекеттик активдерди Улуттук банктагы сатып алууга катышууга укук берилип атат. Ошондой эле офшордук жана маселелер боюнча. Дастан Далабаевичтики көбүрөөк баягы жилищный фондко тийиштүү. Ушуну экөөнү кошуп кетсе болот беле дегеним да, менин суроом. Концепциясына бир аз туура келбей калат, себеби ал жерде жилищный кодекс боюнча да өзгөртүү бар да пакетте. Рахмат. Экинчи, жогоруда атап кетти, 20 объекти деп, урматтуу докладчы. Ошол жерде каприз деп айтып кеттиңиз, Керемет банк деп айтып кеттиңиз. Ушулар менчиктештирүүгө деген мааниде баягы даярдыкта деген турат деп атасыздар, туура түшүндүмбү? Туура. Азыр бул Керемет банк негизи биздин мамлекеттик баланста турган биздин банкпы? Туура. Керемет банктын негизги үлүшү бул Улуттук банкта. 90%дан ашыгы. Бизде болгону 7%. Ошол 7%ды биз сатып алып чыктык 2 жолу. Кардар чыкпады. Ошону мына Улуттук банк эгер бул мыйзам кабыл алынса, сатып алууга мүмкүнчүлүк болот. Ошондо 100% Улуттук банк акционер болуп калат. Каприздики канча пайыз болуп калат? Каприз деп атап кетти азыр. Капризде ал жерде 28% жаңылышпасам. 70. 28%. Капризде 28,34%. Ушул пайызды бул мамлекетке мындайча айтканда пайдасы жок болгондугуна байланыштуу менчиктештирүү кирип атат да, Туура. Ушунча жылдан бери 1 тыйын дивиденд алган жокпуз, себеби Капризден башка акционерлер убагында кредит алып алышкан банктардан. Ошол банктын кредитин жабабыз деп пайда көрсөтпөйт. Ошондуктан биздеги мамлекеттеги үлүштү сатып алгыла деп анда биз менчиктештирүүгө киргизип атабыз. Ушул кредитти кутулуп бүткөн учурдан баштап может мамлекетке пайдасы тиет беле? Же ушул бүгүнкү күндө биз менчиктештирип сатып ийсек, ушул бүгүнкү түшкөн акчасы менен пайда көбүрөөк болобу? Мен ойлойм, азыр баасы бар учурунда сатып жибергениңиз деле бир жагынан туура. Ошонго ылайык баалангандан кийин биз бир эле мезгилде республика бюджетке каражат түшүрөбүз. Мунун аркасы менен мен ойлойм баягы дагы бизде ушул баягы мамлекеттик менчикте турган эс алуу жайларыбыз бар. Ошол эле может гостиницаларыбыз бар. Ушуларды дагы ошол жерде иштетип аткан организациялар, ошол эле ишканалар эртеңки күнү банкротствого алып барып атайы ушуну бир сатыкка коюу жолдоруна түшпөйбү деген бир оюм. Бул да суроом сизге. Келечекте көз карашыңыз кандай? Экинчиси, буреки профсоюздар. Профсоюздарга балансында турган эс алуу жайлары ушуга канчалык деңгээлде мындай бир көзөмөл кыла алабыз деген суроом да. Туура маселе көтөрүп атасыз. Ялтын чакылышта урматтуу депутаттар, мен да ушул депутат болгондо көтөргөнбүз. Маселе профсоюздар бул коомдук бирикме. Алардын өзүнчө мыйзамы бар, өзүнүн статусу бар. Алардын активи мамлекетке карабайт. Такыр карабайт. Такыр карабайт, бирок бир канча жолу комиссия түзүлгөн, азырда сиздерде комиссия түзүлүп атат. Келечегинде бир бул боюнча бир чечим кабыл алыш керек деген ойдомун. Ушуну сөзсүз көзөмөлгө алышыбыз керек го. Туура. Рахмат.